2022 жылдын 1-октябрынан тартып пенсияларды индексациялоо тууралуу маалымат. Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык пенсиялар социалдык фонддун бюджетинде каралган каражаттардын алкагында жыл сайын индексацияланат. Пенсионерлердин турмуш деңгээлин колдоо максатында 2022 жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сомдон 3170 сомго чейин жогорулады жана пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү 15%га жогорулады. Социалдык фонддун алдын ала эсептөөлөрү боюнча 2022 жылдын 1-октябрына карата пенсионерлердин саны 735,7 миң адамды түздү. Боло турган пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоонун жыйынтыгы боюнча жалпы пенсиянын орточо өлчөмү 8080 сомду түздү. Бул жыл башындагы пенсиянын өлчөмүнөн 33%га же 1988 сомго жогору. 735,7 миң пенсионердин пенсиясын индексациялоого 4 миллиард 424,3 миллион сом. Анын ичинде республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен пенсиянын базалык бөлүгүнө 3 миллиард 83 миллион сом. Пенсиялык фонддун каражаттарынын эсебинен пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүнө 1 миллиард 341,3 миллион сом кошумча керектелет. Пенсионерлер 2022 жылдын 1-октябрынан тартып пенсияларын жогорулатылган өлчөмдөрдө алып жатышат.